Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Allah Teala'ga şükürçülükler olsun. Peygamber Muhammed Aleyhisselam'a salavat ve selamlar olsun. Kançalık Kuday Taalamga şükürçülük keltirsek, oşonçoluk can dünyöbüz es algandan es alat. Kançalık Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın ömür bayanın okugan sayın, tınbay okugan sayın ушунчалык жан дүйнөбүз кеңейет экен, жанагы аяттын маанисин сезе баштайт экенбиз. Баягы Алам нашрах сүрөсү деп коебуз, инширах сүрөсү. Ушунда келет эмеспи? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алам нашрах лака садрак деген аят бар. Сенин көкүрөгүңдү кең кылып койбодукпу? Неле мынча качалат болосуң деген аят. Сенин көкүрөгүңдү кенен кылып койдук. Sen alamda genen göz çaptırgan alam üçün jönötülgөн. Mundayça ayтканда кыямат күнгө чейинки адамдардын бактылуу болушу үчүн жөнөтүлгөн сен акыркы пайгамбарсың деген мааниде. Бул биз дагы ушундай бүттү. Пайгамбарыбыздан эми пайгамбар келбейт. Кудай буйруса, колуман келсе канакей, жер бетиндеги мусулмандарга, адамдарга мен жакшылык кылышым керек. Илим жагынан болобу, билим жагынан болобу. Эгерде өзүмдүн билимим, илимим жетпесе, илими, билими жете турган урпактарды, уулдарды, кыздарды мен тарбиялашым керек деген чоң максат коюп, аракет кылышыбыз керек экен. Ошондо Кудай Таалам бизге берет экен. Анан жок, андай менен алектенбесек, ар кимдин кемчилиги менен алектенип жүрүп өмүрүбүз өтөт экен. Мисалы бирөө келип неге намаз окуп койсо, бутун көтөрө берет экен. Анан бутун мүтүп башын мындай кылтылдап бияка караган, бияка карай берет экен деп көзүм бул жака депчи. Эмне кереги бар анын? Ошол үчүн девана машрап ушундайларды жайлаган да. Жайлаган. Эмне кылган? Намазыңарды кайра окуп алгыла деп кээ бир учурларда. Эмнесе имамыңар тетиги ой тетиги чарба жагында жүрөт депчи, мал чарба жагында. Ушундай көрсөздөр, ошол сыяктуу эч кандай биз көңүлүбүздү мындай кенен кармап дайыма пайда келтирүүчү иш-аракеттер менен алектенип жүрө турган болсо, Кудайым буйруса жакшы болот. Мына бүгүнкү күндө балдарыбыз, кыздарыбыз кыйналып калбасын деп, кээ бирлери бар эртең менен таң артып артпай, саат 6-да жумушуна чыгып кетет, үйдөн чыгып кетет жумушка. Кечинде 9-10-да келгендер бар, араңыздарда отурат азыр. Кээ бири бар 10 күндө бир айлап жок болуп кетет дагы, 10 күн үйүнө келет. Кээ бири 15 күн сыртта иштеп келет, 15 күн үйүндө болот, ар кандай. Кээ бири бар 5-6 айлап, кээ бири 1 жылдап сыртқа чип кетип атат, туурабы? Ушу балдарыма бир азык түлүк чогултуп келейинчи деп. Ушунун бардыгы жакшы. Болгону биздин келинчектер, жеңелер арабча Куранды үйрөнбөгөндүктөн, каада салт, нарк насилди үйрөнбөгөндүктөн, пайгамбарыбыздын өмүр баянын жана тарыхый китептерди окубагандыктан келсеңиз балдарыңыздын тарбиялары бүт чарт тайкы да. Келсеңиз турат, бир зомби сыяктуу болуп калган. Кечке сотка тиктей берип муну типчи. Ошон үчүн кыздарыбыз менен көбүрөөк баарлашалы туугандар. Эртең жаман айлабыз 6-га кетирет. Айлабыз 6-га кетирет. Көрүп турасыз, тие турган баласын акмак экен. Ой, кой кызым, бул болбойт. Бул эртеңки күнү сени бир жыл 2 жыл айына чыдап кетет десеңиз да укпайт ал сизди. Жок, мен ушу менен жашайм деп. Бүттү. Же болбосо балаңыз. Бул ата-энесин сүрүштүрдүм, бул ала турган аялыңдын ата-энеси таптакыр динден алыс экен мунун. Эртең башыбызга бале болуп жүрбөсүн. Кичине таалим тарбиясы эртең биз улгайган кезде бизге чай пайым, ысык чайын берип тура турган болуп, ата кандайсыздар? Көк чай ичесиздерби же кызыл чай ичесиздерби дей тургандай бир жылуу мамилесин аялдын сулуулугу каягында дейт, ажарында дейт. Мындай жадырап, кабагашып, мындай жүзү жарыгыраак мындай bir gelin bolsa eken деп тилеп атабыз балам. Кой ошондой жерде аласың, силе жашайсыңар же мен жашаймбы? Мен алам дедим, алам деп туруп алып алып, 1 жыл же 2 жыл жашап жашабай, же 1-2 ай жашап жашабай ажырашып атат. Ушунун бардыгы атабыздан келаткан калыптанган жашообузду үйрөтпөгөндүктөн. Пайгамбардын өмүр баяндан жаш кезинде кыздарыбыз менен, балдарыбыз менен көбүрөөк сырдашпагандыктан. Ошондуктан сиз эчтеке үйрөтпөй кээ бирлери жакшы чөйрөгө туш келип калган. Анан эмне болот?
ошол жерде аралашып илим билимге жетет дагы атасы менен энеси 16-кылымдын адамындай көрүнүп калат экен да. 16-кылымдын адамындай. Мында карайт да бир караңгы көрүнөт. Ошондой учурлар болгон да, кээ бириңиздер байкасаңыздар, ата-энеңиз бир 16-кылымда калып калгандай да, мээсичи кургазору. Сиз генийсиз ушунчалык. Ошондой учур болуп калат экен кээде, сезим келет экен. Ошого бир окуя бар. Эмне деген окуя? Бирөө берилип кетип, болгон окуя бул Бишкек шаарында. Анан эчтекенин кереги жок болуп калыптыр. Бир эжек экен, профессор. Бир окуучусу аябай тырышчы окуучу экен. Окуучулардын ичинен ошону айтыптыр. Бергел. Үйүнө конокко чакырыптыр дагы, мына үйдү сага белек кылып берди, бе, алып кетти. Ала бер деген. Берет бул. Болгон окуя мына. Сайыз убагында болгон окуя. 80-жылдын нарак берагы. 90-жылга жетип жетпеген. Ана жана бала кубанычы 90-жылы этаж үй алат деген, ээ болот деген жомок болчу да тура көбүбүзгө. Баягы кыргызда сөз бар го. Үч уктасам түшүмө кирген эмес деген. Сонун сөз бар бизде. Үч уктасам түшүмө кирген эмес деп коет. Мында сүрөттөгөндө сону сүрөттөйт да биздикилер. Баягы аттын менен анан кийин туягынан тайып бар, анан кулагынын түбүнөн өтүп кетти дегенде мында сүрөттөө жагы биздики укмуш го. Анан тиги атасы туралап коет атпайбы? Атаны окуя баламая, кашыланып турганда аткан турбайсың деп туралап койгон мындай. Ошондо бизге эпостоштуруп жибергенге кыйын кээ бирлери. Анан ошентип ээ болуп, кубанычы коюнуна батпай, ата-энесин бир туугандан чакырат дагы. Апасы отурат, ошол жерден анан айтып атпайбы, карабайсыздарбы? Айткан болгон окуя бул. Апам кылбаган жакшылыкты эжекем кылды деп дөөрүгөн да. Апасы 9 ай бою курсагына көтөргөнү, чоңойткону, сүт бергени бардыгы калып калган. Бир чети бала деле күнөөлүү эместей болуп кетет да кээде. Неге? Өзүнүн апасы, атасы ата-эненин баалуулугу жөнүндө, диндин баалуулугу жөнүндө, ата салты кел атканда бизде эмне кылат? Атаны урматтайт. Ата тамакка колун салмайынча балдары колун салбайт. Ак караны ажырата элек, жаш бала болсо анын тамагын мейли берип кое берсин, аластып кичине. Бул эс тартып калган балдарды эмне кылыш керек? Атаңар чакыргыла, атаңар баштайт, анан биз баштайбыз дегенди. Биз салтыбызда бар нерсе да бул. Мусулманчылыкта деле ошондой. Эмне кылат? Биринчи бисмилла деп аксакалдаса башташкан. Мына. Ошондуктан ар бир нерсеге терең көңүл бурбасак кыйын нерсе экен. Ал эми баланы калагандай абалда нары буйпалап, бери буйпалап, катуу кармай турганда кармап, сүйлөшүп мындай. Көчө тили менен айтканда эркекче сүйлөшүп деле тарбиялабасаңыз болот экен. Балам, эми сен эртең үйлөнүп атасың. Аял алганыңдан кийин өз оокатың өзүң кыла ала тургандай, балага, балаңа, балдарыңа, кыздарыңа таалим тарбия бере ала турган ата болушуң керек, эркек болушуң керек балам. Алда уят болот деп катуу айта аласыз. Ал эми кыз балага антип айта албайсыз, убагында бербесеңиз таалим тарбияны. Ошого кыргыздар айтып коет экен. Ашканага, баленин бар ашканадан чыгып атпайбы? Мурдун тыгып отуруп, кээ бир эркектер. Мурдун тыгып отуруп, аерден баленин баары көрүнүп калат, чачылып калат, жиналбай калат, кээде жетишпей калып. Анткени колунда, курсагында 5 айлык балаңыз бар, ээрчип жүргөндө 3 жашка чыгып калган балаңыз бар. Өкө эки жагынан тытмалайт. 4 күндө апасы да кээде чалып турат. Кызым кандайсың? Ал менен энеси да бакуш. Сиздин үйүңүзгө келип көнүп кетиши, адаптация болуп сиңип кетиши деле кыйын да. Ал бакуш энеси менен сүйүнүп отурганча сиз кирип келип каласыз кайра. Анан күнүнө кирип алгандан кийин ал менен эмне болосуз? Төкмө төгүшүп, терме теришип, жамашып кетесиз, кала берсе. Ошо менен натыйжада айманка болуп каласыз. Мунун кереги бар беле, жок беле? Ошон үчүн кыргыздар эмне кылган? Бая казан аякка эркек киши баш бакпайт деп койгон. Эмне үчүн? Кээде кемчилик болуп калат, аргандай болуп калат, аны туура кабыл алыш үчүн. Ошондуктан өзгөчө кыз балага көңүл бурдурган бизде. Эмне деп айткан? Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадисинде айталы биринчи. Эмне дейт? Мен канат лаху саласу банатин, кимдин 3 кызы бар болсо, фасабара алейхинна, анан аларга сабыр кылса дептир. Кыздар бир аз назигирээк болот. Кыз баланы кагып силкип урушкан болбойт. Кыздарга жалаң насаат бериш керек. Ошон үчүн биздин салтыбызда эмне кылат? Кыз баланы төргө отургузат. Босоого отургузбайт. Чай куйган жерге отургузбайт. Турмушка чыккандан билесиздер да өзгөчө. Кой, кызым, турмушка чыктың, эми сен келсең эле эмнеге отурасың? Төргө отурасың. Эми кайча маны ырымың дебейбиз. Эмне үчүн? Сый. Күйөө баланын жанында кызыбызда эмне болуп калат? Мындай теңиреп жыргап калат экен да, сүйүнүпчү.
Сый да мунун бар эле сый. Төшетти берип берет. Анткени төшетне бул устукан эмес. Устукан эмес эч кандай. Жөн эле мамиле. Төшеттен экесе ошонун таксинин акчасы төшеттен ашып кетет кээде. Берген төшүнөнчү. Аны тозуп аласың, кызычуу, каерде келатасың, албайсың деп кыйкырат кээ бир таксисттер. Эми күтүп отура берип алды, чын эле. Анан мынандай ызычуу бол, ушундан көрөк мен сатып эле алайынчы, жөн эле коңуздарчы деп кээ бир айтып койгондор да бар экен. Антпеш керек. Бул көңүлү менен жөнөттү. Эртең ошентип посылка кылып төш жөнөткөн, алмасын салып берген, картошкасын салып берген аталарыбызды, энелерибизди таппай калат экенбиз, бир учур келет экен. Баягы атаңыз жок, айланайын, кагылайын, келчи балам деген ата-энеңиз жок бир күнү. Ошон кыргыздар эмне дейт? Энеден кийин төркүн жок деп сонун айткан. Энеден кийин төркүн жок. Бир туугандарыбыз эмне деп тозуп алат? Кел, кандайсың? О, кел деп эле тозуп алат. Айланайын, кагылайын, алдыңа кетейин дебейт эч качан. Бирок азыр жаштардан жуктуу эмне болду? Кээ бир 80ге чыккан, 70ге чыккан аталардан да апалардан айланып кетейин, алдыңа кетейин деген сөздү укпай баштадык. Байкап атасыздарбы? Жашарып эле кетип атышат, жашарып эле, жашаргысы келип эле, дагы жашоодон үмүт кыла болуп эмне кылат? Ошол болбойт. Негизи каарылардын сонун сөзү экен да бул. Алдыңа кетейин, келгиле депчи. Силерден мурун кетип калайын деген сөз да тияка. Силер жашагыла деген мааниде. Эми васақахунна вакасахунна. Ана мин життатихи. Аларды ичиндирип, жедирип, кийиндирип деп атат. Караңыздар. Кыз баланы жакшы кийинтип чоңойтуш керек экен, колдон келсе. Өзүнө жарашыктуу татнакай кийимдерди берип, кийинтип чоңойтушубуз керек. Эмне үчүн? Генен ичип жеп чоңойгон кыз бала, генен жеп чоңойгон бала, эртең үйүңүздө жана Жафар Содек айтканда дайыма мөмө жемиш турган, үй бүлөдө чоңойгон кыз бала жана эркек бала, атабыз дайыма мөмө жемиш менен тамактанчу эле, кой мөмө жемиш ала барайын деп мээсине отуруп калат экен. Үйгө баратканда сөзсүз түрдө мөмө жемиш алып алат. Балким сиз миллиардер болуп кетесиз, акчаңызды санай албай каласыз. Бирок картайган кезде, жашыңыз 70-80 көргөн кезде, акчаңыздын да кереги жок болуп калат экен. Көңүл керек болот экен, жалаң эле көңүл. Ата кандайсыз, тай ата кандайсыз, чоң ата кандайсыз деп ал акыл сурап кете берсе, бул жакшы нерсе экен. Ошон үчүн шариатта мурас деп коет. Мурас ата өлгөндөн кийин бөлүнөт. Атанын көзү тирүүсүндө мурас бөлүнбөйт. Бүгүнкү күндө кээ бир балдарына жакшы көрүнөм деп, мал мүлкүн бар мурас кылып бөлүп берип коюп, 80ге барган кезде мээлер иштебей калат го, муну мээ октойт, иштебесе поршундар катып калат экен. Мына иштебей калат экен. Жаш баланын мээсинде калат экен. Практика далилдеп атат бүгүн. Ошон үчүн бир аксакал айтып атат, жаш 80ге барып калыптыр, мен 100 000 тегерен акчасы түшөт экен. Баягы 2-3 күн калганда дейт, балам да келиним да менен лыпылдап кызмат кылып калат дейт. Анан билем дейт, булар менден акча сурайт азыр депчи. Анан 1-2 күн өткөндөн кийин анан ата мына жака барып келели деди келе деп уруксат сураган киши болот дейт. Ал уруксат сураган жок дейт. Акча сурап атат, мен билем дейт. Анан жакшы, канча акча керек десең дейт, 5 000 керек дейт, 10 000 берип коем дейт. 10 000 керек десе 20 000 берип коем дейт. Мен аны тигиден көтөрүп кетет белем дейт. Ошон менен сый үстүнө сыйда жүрө берем да дейт. Көрдүңүздөр, ошондуктан мураска шашпаш керек экен. Тирүү кезинде завишение деп коет го, бүгүнкү мыйзамдын тили менен айтканда. Ошондой мурас жазып койсо болот. Бирок ата өтүп бүткөндөн кийин анан мүлктү бөлүш керек. Атанын көзүнүн тирүүсүндө эч качан мал мүлкүн, бийлигин колунан тартып алганга аракет кылбайлы туугандар. Өзүнүн колунда турсун, бийлигин өзү жүргүзсүн. Ал кеткенден кийин анан биз эмне кылат экенбиз? Анан иштетет экенбиз. Ошондо атабыз кайраттуу турат экен. Кээ бир окуялар бар, аксакалдар. Жашы 80ге 90га чыккан. Белбоо деп койчу илгери. Азыр белбоо эч ким тагынбай калды азыр. Ошо белбоосунун акчасын түйүп алып, белин бекем байлап алыптыр. 80ге, 75ге, 90га чыккан аксакалдар ат үстүндө ана мырза басчы кылып атын чыкылдатып басып, эл менен аралашып тиричилик кылып жүрө берген экен. Ошого анан айтып атат пайгамбар, ошентип кийим кечесин, тамагын жакшы караса, кыямат күнү тозок отуна ошол кыздарына кылган кызматы парда болуп берет дептир. Тозокко кирбейт деген сөз. Көрсө кыз баланы эне кылып тарбиялап өстүрүш кыйын экен. Барган жериңде кайненең, кайнатаң, кайын-журтуң бүт колго алып ал. Сенсиз тасмал жайылбай калсын, сенсиз конок тееленбей калсын кызым. Ошондой бир ийкемдүү, адамгерчиликтүү бол деп тарбиялашыбыз керек экен. Барганда эле өзүнө жараша ответ бер деп кээ бир үчүн тарбиялап атпайбы? Жооп бер. Не кыласың алар? Сен аке кул болуп барган эмессиң. Сен айырга адам болуп баргансың деп темел акылман болуп, кээ бир ушинтип ажыраштырып атат бүгүнкү күндө. Сабыр кылып 2-3 бала төрөгө чыкты, хоп деп бирок кызмат кыла берсе, 2-3 бала болгондон бүттү, кайын-журту баары буга эмне болуп берет? Астына түшүп берет. Я балам эмне кылабыз дейт, өздөрү эле айтат. Анткени казана кимдин колунда? Биздин кыздарыбыздын колунда, турмушка чыккан кыздарыбыздын. Ошого сабыр кылып анан
Ушу менен сөзүмдү жыйынтыктайын. Hazreti Usman radıyallahu anhu ne degen? Mınday degen eken. 4 neseden men rahat aldım deydi. Qarаңыздар. 4 neseden men rahat aldım. Uақытта бүтүп калды. Кудайым буйруса, кийинки уақыттарда айталы, ошого бир сөздү айта кетейин. Жакшы инсандар менен аралашып жүрүү бул артыкчылык. Аралашып жүрүү, баарлашуу. Бирок ошолорду ээрчүү бул парз дептир. Чын эле парз да. Куранды окуу артыкчылык, сооп иш. Бирок Куранга амал кылуу эмне бул? Парз. Оорулуу адамды зиярат кылуу бул артыкчылык. Бирок анын осиятын кабыл алуу бул эмне экен? Парз. Көрүстөндү зиярат кылуу бул артыкчылык экен. Бирок ахиретке даярдануу бул парз экен. Şu 4 нерсе. Ошону Кудай Таалам ар бирибизге насип кылган болсун. Амин. Бардыгыбызга ар намыс, ариет берсин. Кимибиздин колубуздан эмне иш келет, өнөр келет, кесип келет, ошонун өтөөсүнө чыгып, артта келаткан муундарга кызмат кылып, карыган кезибизде жана Бердалы аксакалдай ата болсом экен, Манас атадай ата болсом экен, муну Маматкул Дамыл аксакалдай ушундай ата болсом экен дей тургандай бир үлгүлүү инсандардан болууну ар бирибизге насип кылсын. Ошол акмакта акмак болгондон Кудай сактасын дегенден бизди алыс кылсын. Жана Куранда айткандай, жок дегенде эчтеке кыла албасак, артта келаткан муундарга үлгүлүү үй бүлө болгула дептир. Валхамдулиллахи роббил аламин, бирахматика рахман. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.